Салам достор, бул Автомиламан долбоору жана мен Айнура Абаданова сиздер үчүн Автомиламандын кезектеги чыгарылышын даярдоонун үстүндө жүргөн учурум. Бүгүн болгондо дагы сиздер үчүн эң кызыктуу инсанды июлдун ысык күндөрүндө Мичиган көлүнүн жээгинен таап алдым десем жаңылышпаймын. Бул инсан Чикагодагы коомчулук арасында өтө белгилүү адам. Өзгөчө бул инсанды көпчүлүк тракисттер аябай жакшы тааныйт, анткени аларга англис тилин үйрөткөн. Андан сырткары блогер катары тааныйсыздар, жана айрым тойлордо тамада катары, айрым концерттерде алып баруучу катары дагы тааныйсыздар. Бул инсан Ковбой бала деген ат менен таанымал. Болот Абдрахманов, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кандайсыз? Сонун тойдогудай. Артта Мичиган көлү. Көлдө эмне кылып жүрөсүз? Балык кармап жүргөн. Балык кармап. Кандай экен анан? Барбы? Жок окшойт. Балык жок. Берге кечине келишке экен. Бизден кыздар келип карап кетти уже тракисттер. Тракисттерден калбагыл дейт. Кечке мал кечке буюрса. Макул, анда кечинде келиңиз. Биз ага чейин программаны жаздырып коелу, Кудай буйрсачы. Анда кеттик, машинадан сөзүбүздү улантабыз. Качтык чыгышты. Дагы бир жолу саламатсызбы Болот? Кош Саламатчылык. келиптирсиз. Бул менин чакан студиям. Өзүңүз көргөндөй Чикагодагы эң стереотиптүү унаалардын бири. Сонун. Бардык кыргыздар Toyota Prius'тан баштайт. Баштаган, ошо ностальгия болуп кетти болчу. Саламатсыздарбы? Рахмат. Студияңыздар жакшы экен, сонун экен. Кош келдик. Жакшы. Только Буюрса. сары май менен эле борсок жетишпей атат. Кош коюш керек экен экигечи. Анда сары май борсогу бар кафе ресторандар мага байланышып койгула, рекламага. Интеграция кылайлы да. Албетте, коллаборацияга эмне үчүн жок. Анда эмесе, мен сизди тамада алып баруучу блогер катары тааныштырдым, англис тил мугалими катары тааныштырдым. А сиз өзүңүздү аудиторияга ким деп тааныштырат деңиз? Мен аудиторияга өзүмдү пенсионер Дурдашыр демекмин. Убер пенсионер, уберист, пенсионер Дурдашыр демекчимин. Вот, что еще? Би Америкага келгенде ошо экен да, жашоочу. Дароо эле пенсияга чыгып кеттиңерби ал жактан? 2 жыл отработал как положено. Да, еле как положено отработал. И сейчас уже пенсию получает, да, рахмат. Рахмат деп коем, жо тамаша. Ишин башталат да, танча айдалды сүйлөп. Аны эме өзүмдү не демек, мен азыр Америкага келгенде баягы достор менен тамашалашып калабыз. Сен өзүң кимсиң депчи, сен англис тил сабак бере бересиң, переводчик болуп бара бересиң. Анан кийин бир түрлүү тамада болуп кетесиң, бир түрлүү бир мероприятияларды, жана кафелердин, ресторандардын бизнес мероприятияларды эле алып барып эле, анан кийин изучуу бересиң депчи. Камерада чыгып кетип атасың. Анан? Ошол да элечи. Аны өзүм айтам, эме депчи, Америкага келгенде бир жакшы нерсе бар экен, бирден предоплата, депозит болсо эле любой нерсени кылып өткөрсөң. Главное, ичирбесе эле барлык жака бара беребиз. Колустан эгерсе. Эч кандай чектөө жок, Эч кандай чектөө жок. Главное, халал болсо эле всё бара беребиз жерден. Мына ушундай. Звоните, давай. Каалаган суроо болчу. Каалаган суроолор. Бияктан биз диван эксперт, за деньги можем хейт кылып коебуз, комментарий жазып эле. Жана за деньги да деген ырчыл жерге. За деньги да деген бизге да точно. Вот. Жашоо Америкада жашоосун экен. Жакшы. Анда мен да үйрөнөт окшоймун, анткени мен азырынча мынчалык ачык эмес болчумун. Ойлонуп баштадым да. Көрүш керек, бул жерде барын көрүш керек. Мы же в поиске себя всегда, кыргыздар особенно. Теги жүрүп эле бияктан келе. Кстати, мен интересный факт про вас узнал. Вы же Тумарда иштегенсиз, Коллеги. Коллеги? Эмне үчүн? Я проходил обучение, когда Тумар только открылся. Кайсы жыл? Тумар 2009, 2010. Тақта эки байке мен эжек бар болчу. Я их именно забыл, я дико извиняюсь. Жанара эже, Жанара. Ошо экөөнүн школасы мен топтуруп. Анан кийин стажировка кылып, анан жумуш боюнча ишти алып калгам да. 102 жана 5 чыгыштыгы беле. 102 жана 5 чыгыштыгы. Биринчи чыгыш радиосу. Тумар, One Love. Салам силерге. Мен койчу, Half Love деп коюнчу. Өзгөчө биздин устаттарыбызга, Устаттарга. Аны эмесе баштайлы. Бүгүн Автомиламанга кандай настрой менен келдик? Берге? Эмнени күтүп атабыз? Мага Нур кыз айтты, ланч берет.
Ланч болады деп бір бургер алып береді, анан кейін бір картошка фри береді деді, анан кейін мен қой ал бұл қырғыз бияқта картошка фри болса келдім, анан кейін бияқтан немен келдім, көптен бері елдермен сүйлөшпөй қалып айтышайлы деп келдім бияқтан. Эки кыргыз не алмайлы, бияқта эки кыргыздын башы бириксе Америкада не алабыз? Сплетничать. Ушақташабыз бе? Ушақташабыз. Мен ырдайбыз десем, сиз ушақташқаны келдіңіз бе? Ошо ыр менен кошулуу ыр кесе болот да бияктан бардыгы. Ушақ кесе болуп кетет окшойт. Ушак кесе болуп битти. Анда рубриканы башташ керек экен, ушак кесе депчи. Жаңы рубрика ачат окшойт. Жаңы анда бияктан павильонду теңдерсең керек. Тамаша павильон one love. Менің кейт кылып ташташыбыз. Элдер түшүнбөй калды. Бизди Кыргызстандан көргөндөрчү павильон эмне деп. Көргөндөр павильон деген. Турак жай. Сиз официально айтып салсыз, турак жайды. Это легендарное место, дейсиз, легендарное место. Ал жерден бардык историяны келген ар бир кыргыз, Чикагога келген ар бир кыргыздын баары ошол жерден баштайт турабы? Ал жерден үйлөнүшөт, ал жерден ажырашышат, ал жерден дракка чыгышат, ал жерден автосервис алышат, ал жерден үйгө кетишет. Жашан баары ошол жерде өтөт павильонда. Ооба. Сиз андай сиз эме студияны павильондун ичинде эле ачыш керек экенсиз. Ушак кесе деп элечи. Анда ал жаңы программа болсун, башка программа, башка форматта. Бүгүн автомеламандын коногу Болот Абдрахманов. Буюрса биз баштадык. А сиз болсо алыстабай туруңуз, сөзсүз түрдө каналга катталып өтүңүз, комментарий жазып коюңуз. Анан алдыда сонун ырларды сиздер үчүн ардамакчыбыз. Даяр болсок, кеттик анда. Анда эмесе автомеламан долбоорунда болот, мен сизге да түшүндүрүп өтөйүн. Бир нече категориядагы ырларды угабыз, ырдайбыз. Анан негизи сиз унаада кетип баратканда ырларды угасызбы, укпайсызбы, ырдайсызбы, ырдабайсызбы? Ушул туурасында айтып берсеңиз. Ой, мен эмеден машина айдап баратканда көбүнчө угам ырларды. Азыр көбүнчө кыргыз ырларды угам, кыргызча ырларды. Вот. Угам, жиндейм, иногда ыйлайм, иногда жанагы ичте көп калган эмени баарын ушу мен чыгарып алам да, зөрлөп жүргөндө. Жакшы нерсе. Сиз деле автомеламан турбайсызбы? Мен автомеламан, только мен эмем да. Психопат. Психопат койбойсузбу? Мен жана эме ырды көбүнчө жана эмен эле по настроению үйдү сагынып баштаганда эле угуп баштайм да. Атак эметкенде көбүнчө эме ыр укканга деле убакыт жок зөрлөп жүргөндөчү. Поскольку жумуш көбүнчө за рулем. Все время на телефоне жумуш. Автомеламан иногда болуп кетем. Үйдү сагынганда эле, атенем сагынганда, келинчем сагынганда, бир туугандарым сагынганда эле угуп баштап эле өзүнчө. Бирок да угам. Жакшы. По адресу эле кайрылып турмун да дегеним. Ооба, по адресу эле. Деле реклама кылып чыгып кетип калбайбы кайра. Анда эмесе биринчи ыр азыркы тапта ар дайым репитте турган кайсыл чыгарма? Мен азыр багы где-то вы говорили о том, что сиз бирөө айтты да, тиги эме депчи, азыр мурда эгер адамдын кандай экенин билгиң келсе, тиги адамдын эмесин кара депчи, досторуна кара депчи. Азыр болсо адамды билгиң келсе, адамдын жана плейлистине карап эле билип койсоң болот дейт да, психотип кандай адам экенинчи. Азыр меники азыркы жашоом эме көп татаалдаштырылып баратканына жараштуу. Азыр меникинде көбүнчө жанагы духовный ырлар да. Жана поддерживающий ырлар. Ошолордун бирдеги азыр мага эме деген, эме певецтин атын унутуп калдым. Саид деген биздин эмебиз болот. Туганыбыз болот болчу. Сосед айылдан келген адамдай айтат да. Саид деген исполнительден эме Аллахума хума деген бар, ошол да көбүнчө менде на репите да азырчы. Азыркы жашоо, азыркы учур, азыркы сиздин эмоцияларыңызды басып турат турчу. Басып менин эмемди эме кылып да, көргөзүп, менин жашоомду айтып турган ыр жөнүндө да. Анда чогуу угалы бул ырды, Кеттик. Аллахумма рахматика арджу фала тарихли иля нафси турайни. Мен муну эмесин билчүм эле текстинчи. Аллахумма ла илаха илля ла илаха илля рахматика ла
Аллахумма рахматакка. Мен уже вообще эмоцияга алдыр эле муну уккан элечи. Бул байкашымча диний Ооба, диний экен. Ошондо бул жакта бул нашид деп. аяттарбы, э? Жок, бул нашид өзү нашидте жазылган нашидтардын эмеси, бул исламский ырлардын бири десек болот. Бул жерде эме дейт да, баягы биздин сүйкүмдүү пророк саллаллаху алейхи вассаламдын эмеге аябай кыйын учурунда Аллахка кайрылган бир эмес дейт да, мальбасы дейт да. Ошо аябай кыйын учурда турганда ошо жардам сурап, ошо кайрылган ыр экен да. Это мольба нашего пророка любимого, саллаллаху алейхи вассалям. Вот. Почему? Потому что то же самое, ну, как бы практически ну, каждый второй кыргыз, мне кажется, и в целом иммигрант в США сейчас переживает не самые лучшие времена. Вот. Я в том числе. Поэтому, когда мне тяжело, когда мне что-то сложно дается, вот это я слушаю, и это мне помогает, подбадривает, это мне дает надежду о том, что все, что не делается, делается к лучшему, что есть свыше, кто смотрит, и это есть, за этим последует что-то хорошее, депчи. Поэтому, да, мага грустно болгондо үйдү саңганда ушуну алып деп туруп бишира өзүмдү стресс кылып туруп кайра жумушка чыгам деп коюңуз. Эмесин өзүм зарулым. Базовый настройки сбиты болуп. Эме автонастройкага түшүп эле, заводский настройкага түшүп эле анан кайра иштеп көрсөм тарттай изолечи. Жакшы ошо на репите ушул турат. Жакшы эмелерин билбейм, баягы особенно эмоция алдырып, эме тексттерин жакшы билбейм, бирок эме тексттин переводун окугам. Ошо жакшы эмеси, содержание жакшы да. Вот. Мен ойлоп атпаймынбы, ошону угуп жаткан кезде аябай мындай текстин түшүнүп, берилип угасыз депчи. Демек, котормосун билип алгандан кийин мындай элестетет экенсиз. Ооба. Да. Текст аябай күчтүү. Анан мага музыкасы жакты. Эми мен текстин түшүнө албайм да. Мен түшүнгөнүм боюнча башында келме келтирип баштады окшойт, э? Анан Аллахтын атын айтып барам. Мындай музыканын өзү угулушу чын эле кичине жан дүйнөгө тынчтык бере турчудай, бир эме магиялык бир касиети бар экен. Ооба. Жакшы, бул репиттеп турган чыгарма Бул экен. репиттер азыр. Анан азыр эле өзүңүз айтып калдыңыз, көбүрөөк айтып калдыңыз да бул фразаны дагы, чимекенди сагынганда, үйдү сагынганда депчи. Анан Кыргызстандан бул жакка келгениңизге канча жыл болду? Кыргызстандан келгенге уже 2,5 жыл болду. 2,5 жыл. Ооба. 2,5 жыл бизге. Анан сагыныч аябай эле кусага толуп жаткан экенсиз. Куса именно вот мен мен мигрант тоже эме да, уже на пенсии. Сиз 2 жыл өткөндөн эле пенсияга чыга бересиз. Жакшы ошондой экен да. Мен уже 30 өткөндөн эле пенсия делечи. Жок, мен мурда Москвада көп жүрдүм, Дубайда көп жүрдүм, эки жакта көп жүрдүм. 18-19га чыккандан кийин эле мен бир жыл окуп эле анан кийин эки жакка чыгып эле, жумушумду, окуум менен эки жакта жүрөт. Көп убакыт аябай эки жакта жүрдүм да, чет жактачы. Болгону ошол убакта жеңил болчу да. Потому что ал убакта, да, жаш кез, возможно, жакын болчу. Раз в месяц, раз в год, или, может быть, иногда бывало 2 раза в год. Үйгө барып, ата-энемди көрүп, бир туугандарымды көрүп, сагынычымды таркатып келчүм да. Только в этот раз прям 3 жыл болду да. И келинчегим жок, же бир туугандарым жок жанымда, же ата-энем жок, алар сагынасың, алардын жашы өтөт, андай ойлор келет. Баягы элдер көбүнчөсү баягы материалдык жактан кусаболзо, жана материалдык өзүнүн пландарын ишке ашыра албай кусаболзо, меники алды эле эме второстепенная да. Мага көбүнчө ошо бир туугандарым эметип, бирок эми биякта не только материальный пландар болгондуктан, башка пландар бар бул жактачы, өзүңдүн жашооңо, жеке жашооңо, баягы карьераңа байланыштуу биякта пландар көп. Ошон үчүн айла жок, бертен кылып, Кудай буйруса, ошо ата-энем жакында көрүшөм деген ниеттемин. Да. Анан мекенди сагынганда, үйдү сагынганда кайсыларды ойлойсуз? Алар көп болуш керек, э? Ырлар толтура мекендики, особенно бирге келгенден кийин азыр плейлисттин көп эле кыргыз ырлар болду, Кудай буйруса. Особенно баягы жүрөккө тийгени, Гүлнур Сатылган ыры бар. Гүлнур Сатылган эжекенич. Туулган жерди сагынуу, Гүлнур Сатылгановдун аткаруусундагы ырды чогуу ырдайбыз. Гүлнур Сатылганын тексти экөөбүздүн аткаруубузда турат. Гүлнур жакшы ырдайт да. Уйкуман серпилгенде алыс жактан
айылдын актандары эскетилет. Жолуңдун боз чаңдары көздөн учуп, көңүлүм өскөн жерге имерилет. Көңүлүм өскөн жерге имерилет. О, как хорошо поет, да? Сонурда экенсиз. О, ак шоқуңдан көйнөк кийип, бетиңде жылдыз өчөт бийик көктүн. Апалар таңда туруп уйсаганда, желге ойноп жети келет жылуу сүтүн. Желге ойлоп жети келет жылуу сүтүн. Жер кудиретиң сагындырып, элесиң көз алдыма мелт калт этип. Айылы өзүм жетпей оюм жетип, үмүтүм закымдарга батып келет. Үмүтүм закымдарга батып келет. Өзүм жетпей оюм жетип, көңүлүм батып келет. Ömrüm zakımdarga batıp кетет. Мен түшүндүм эмне үчүн бул ырды тандагаңызды. Неге? Сөздөрүмдү айтып жатпайбы? Мындай оюңуз менен жете албай атасыз да ошол жакачы. Анан жок дегенде ыр менен жетип коеюн деген чыгарсыз. Өзүм денемен жете албасам дагы оюнун баарын кетирип коюп Гүлнар эжеге. Чын эле ыйлата турчу ырк экен эгерде сиздин айткан сагыныч менен бул ырды уксачы. Особенно жана жамгыр жайт го. Эң биринчи ырды бунучу негизи бияка келерде мен көбүнчө Россияда жүрүп келдим да. Анан кийин көбүнчө Гүлнар эжекен эме творчествосу менен близко не был знаком да тогда. Анан бияка келип анан кийин жаңы иштеп жүргөндө дордаштыкка алып кыш болуп калды. Мен ноябрларда кирдим. Кыш болуп как раз жамгыр чаап, элдердин настроение жок, все серое вокруг и холодно. Анан кийин баягы Кыргызстанды сагынып эле, жылуу жагынчы күн жагын сагынып эле. Анан кийин эмеге будто бы Инстаграм прочувствовал, то ли алгоритмы прочувствовали, что я уже там сильно этипчи испытываю там трудности, стресс, да. И алгоритмы подают им ушул ырдычы. Анан кийин угуп алып, на репите бир күн жүрдүм дейм. Анан кийин уже ютубка кирип алып, аны озат, лайк кылып алып, сейв кылып эле кайра на репите. Ошондон башталган. Гүлнар эже менен эжекен творчествосу менен таанышып, прям аябай жакын Америкага келип туруп Гүлнар эжекен ырлары менен көп таанышдым да. Мен ушу байкашымча көпчүлүгү ушул Америкага келгенден кийин кыргыз ырчыларынын ырларын угуп, кыргыз ырларына сиңирилип жатабыз деп айтып атышат да. Мындай патриоттук сезимдер ушул жерге келгенде башталыптыр көбүнүкүчү. Алардын катарында сиз да бар экенсиз, демек. Мен алардын списогунун эң алдындамын го дейм. Кыргыз кинолорун көрбөгөн киши көрүп, ырларын укпаган угуп, анан кийин бияктан көбүнчө жана литературный кыргыз сөздөрдү, жана быту колдонулбаган сөздөрдү бияктан угуп колдонуп баштадык да.
Анан буга чейин ушундай кайсыл тилдин чыгармалары көбүрөөк жакын болчу? Көбүнчө ырларды мен өзүм ырдаган билбем, өзүңүздөр көздөстүктөр керек. Ырдабайм, ырдаган билбем. Мен болгон жана делөнчө эметип эле тиги өзүм оюмда эле тиги санаа чыгарам да. Көбүнчө ырлардыкы эме болчу, англисче үйрөнүп аткандан кийин англисче ырларды укканга аракет кылчым. Ошолордун сөзүн угуп, ошолор менен англис тилин үйрөнүп, сөздөрдү жаттап, ошого көбүнчө англисче ырларга басым жасашым да. Анан кийин азыр болсо жалаң кыргызча ырлар. Автомеломан долбоору уланып жаткан учуру сиздерге эсиңиздерге салып өтсөм, менде бүгүн конокто англис тили мугалими, тамада, блогер, дагы ким? Калпычы, ушакчы. Болот Абдрахманов өзү айткан жокмун. Мен аны калп айтпай элем, сизге чын эле ошондой. Бул жактан ошондо жана макал жигитке 70 өнөр аздык кылат деген макал сизге жарашчу да экен, буга чейин айтканыңыздай эле айтпойчу дагы бир жолу. Пенсияга чыккан Дордаш, Убер, Дордашер, Уберист, дагы ким? Блокист. Да, кайсында иштеп калдым мен. Кстати, мен клинингде иштегем. Эң биринчи жумушуңуз кайсы болду? Чикагодагы эң биринчи жумушум меники. Кстати, мага повезло, мага офистен жумуш чыккан. Мен офисте иштеп баштагам, эми ол тоже продвижение плюс у меня какие обязанности были? Продвижение было. Тоже маркетинг был чуть, частично маркетинг, это, правда, не траковая компания, ну, хотя полутраковая, партия болчу, ошол жерге как консультант, как нужно было открыть магазин ачыш керек болчу, ошол жерге кирдим. Менин эң биринчи жумушум ошол жер болду. Анан кийин ал жерге иштеп, анан мен эл катары, бирок алыс болуп калган офис алыс болгондуктан мен кайра эл катары эле жумуштун үйдүн жанында эле иштейм деп Дордашка кирип кеткем да. Анан Дордашта иштегенде кайсыл бир жерден көрүп калдым беле, бир рилсти же окуп калдым айтор, аябай стресс болгом дегенчи. Аябай стресс болгом мен, потому что тиги мен негизи эле көп жанагы офистин жумушта көп жүргөндүктөн, анан кийин жанагы преподаватель болуп иштеп жүргөндөн кийин өзүңө болгон бир өзүңдө бир планка бар, анан өзүңдүн статусуң бар да, внутренний, это не публично, а свой внутренний статус бар. Баягы сен преподаватель, ты должен быть все равно там, ты пример подражания, да, своим студентам, своим родственникам, да, братьям младшим. Анан аларга подражание болуп жүрүп, жакшы эле жүрдүм, мугалим болуп иштеп жүрдүм, те офистерде иштеп, ал жерде тияк бияктан кичине предпринимательский деятельность кылып, жакшы подражание болуп, эми бияка келип Дордашка кирип кеткенде баягы менин өзүмдүн самооценка түштү, анан баягы мирим, мен өзүм жанагы внутренний мир разрушился. Потому что я Дордашем не мог уже стать больше не мог стать примером подражания. Ни в финансовом плане, ни духовном, ни карьерном. В общем, ни в каких аспектах своей жизни я не мог стать примером. Поэтому өзүмдү баягы ичимен жеп эле, мен үчүн бир эме болду да, бир намысыма тийген жумуштардан болду да. Бирок аябай жакшы жумуш болду, потому что мен баягы любой адамдын нафсы болот экен. Ошо нафсты ылдый чүрүп туруп нафс менен берди дагы. Анан кийин өзүмө келдим да бияктанчы. Бул жакшы да болду, бирок сыны катыс чоң эмес, сыноолордун бирөө болду, бирок аябай жакшы толчок болду да. Вот. Анан менде мындай суроо бар да, сиз англис тил мугалими экенсиз. Анан англис тили менен мен ойлогом, мисалы үчүн Америкага келген адам үчүн англис тили күчтүү болсо, эч кандай көйгөй жаралбайт, жумуш табууда же болбосо ошол эле өзүн реализация кылууда депчи. Анан сиз болсо аябай чоң мындай мисал болуп жатасыз да, ал ой жаңылыштуу ой дегенчи. Ооба. Эмне үчүн? Эң жаңылыштуу ойлордун бирдеги, азыркыга чейин мен досторум бар, мен жана студент туугандарым бар, студент балдарым бар, биякта окуп жүргөн, жакта жүргөн. Баарынын ою боюнча баягы айткан сөз бар да. Сиз ушу английскиңиз баалыр болуп элечи, эмне үчүн миллионер болуп кетпейсиз дейт да. Сиз анда английскиңиз болуп эле эмне үчүн бир, не знаю, бир жакшы бир должность алып кетпейсиз. Сиз эмне английскиңиз болуп эле бир блогер болуп кетпейсиз же английскиңиз болуп эле сиз тиги политик болуп кетпейсиз дейт да.
анда бир встречный вопрос бар да, анда бул жерде жана Америка дөрөдө иш иштеп жүргөн американецтерге не деп айтат элесиздер? Потому что алардын да английский бар, бирок эмне жок. Бар да бул жерде маселе англис тилинде эмес. Маселе адамдын потенциалында да. Ооба, потенциалда, бирок ошол эле учурда мисалы үчүн бул жакта иштеп жүргөн башка америкалыктарды айтып атасыз да, англис тилин жакшы билгенчи, ошол эле. Алар өздөрүнүн тилинде. Алар деле биздин эле мисалы үчүн жөнөкөй эле кандай десем эми азыр эч кимди дагы таарынтпагандай, бирок ошол эле учурда бизде деле мисалы үчүнчү Кыргызстанда жашап жатып кыргыз тилин сонун билип деле кара жумуш менен эмгектенип, билимге көп басым жасабай же болбосо басым жасаганга балким мүмкүнчүлүгү шарты болбой калган учурлар болот турабы? Анан бардык эле адамдар билим илимге кирип кете албайт да. Ошол сыяктуу эле бул америкалыктардын көбү деле ошол сыяктуу да. Биз алардан өзгөчөлөнгөнүбүз бул жерде, биз деген биринчиден бул өзүбүздүн үйүбүз эмес, чет өлкөдөн келдик. Анан мигрант катары келген адам мотивациясы күчтүү болот. Биринчиден, экинчиден бизде билим бар. Сизде билим дагы бар, мотивация дагы бар, тил дагы бар. Үч нерсе бар болот. Анан кандай кыйынчылык болот экен дегеним эми. Кыйынчылык дегени бул жерде баягы жаңылыштуу нерсеси бул англис тилин билүү бир эме гарант деген гарантия бере албайт да эч кандайчы, о том, что вот ты завтра станешь, проснешься, если получишь там сертификат о уровне там, не знаю, C1, C2, ты не проснешься успешным человеком. Это может быть английским болгону баягы бир эме да, бир лестницанын бири да. Ошо бул фундамент, фундамент болушу мүмкүн, фундаменттердин бири, давайте фундаменттердин бири. Бирок көп нерсе бул баягы кыскача айтканда бул жерде англис тили жок эле успешный болсо болот, англис тили жок эле көп ийгиликке жетишсе болот, англис тили жок эле духовно бай болсо болот, интеллектуально бай болсо болот, материально бай болсо болот. Поэтому бул стереотип, бул стереотип. Эгер сиз азыр англис тилин үйрөнсөм эле, англис тилин кыйратсам эле, мен буттан туруп кетем же болбосо бир кыйратып жүрөм деген ой менен жүрсөңүз, анда ал ойдон алыс болуңуз. Мен ушул ойдо жүргөн башында келгенде. Жок, аябай. Андан кийин түшүндүм бул стереотип экенин, андан кийин көрүп, ошол эле чын эле англис тили меникинен эмес, аябай эле сонун болгон, университетте окуган, сонун билимдүү жаштарды, билимдүү адамдарды көрүп, бирок алар деле мага окшоп кыйналып, жумуш таппай жүргөнүн көргөндө, анан демек бул жерде тил деле эч кандай мааниге ээ эмес экен деп. Тил да. Эч мааниси жок. Ну, конечно, үйрөнүш керек. Жеңилирээк болот. Сөзсүз арзаныраак болот, потому что сен эгер бир жумуш кылгың келсе, же болбосо бир справка алгың келсе, сен переводчикке акча төлөбөй, напрямую барып эчкимди кыласың, бат кыласың, бирөөнү күтпөйсүң, то есть ты будешь независимым. Вот это единственный плюс знания английского языка. И плюс это интеллектуальная как бы активность, это хорошо, да, когда ты говоришь на нескольких языках. Болгону деп туруп англисче кошуп кетпейлиби? Hello everybody, what's up motherfucker деп койбойсуң, кошуп койбойсуң. Вот. Ошон үчүн надежда кылбагыла. Англис тилин үйрөнгүлө, и плюс параллельно жакшы бир уникальный идеяны тапкыла, жакшы бир өзүңөрдү изденгиле. Азыркы тапта репитте турган ырларды эстедик, мекенге сагынууну эстедик, Анан кесип тандаганды да эстеген соң, эми андан ары балалыкка барып койбойлу, кандай дейсиз? Бала кезде кайсыл ырларды укчу элеңиз, анан азыр мисалы балалык десем, кайсыл ыр эсиңизге келет экен эң алгач? Мен балалык кезим ошо мектепте болгон жашоо менен ассоциирует өтсө. Көбүнчө ошо мектепте жүргөндө аябай активный эмелерден, жана студенттердин окуучулардын бирөөсү элем да. Анан биздин ошо мектепте жүрөгүмдө калган эмес, бирок баягы ассоциация вызывать эткен ырлардын бири бул жана мээрим деген ыр бар да, берчи. Мээрим деген эмне деп эжекебиз ошолорду ырдатып эле биз эме актовый залдарга барып эле, конкурстарга барып эле, жана линейкалар болсо ошолорду ырдап эле эме
эркайме же үйрөткөн да. Ошол ырлардын бири. Ошо Мээрим деген ыр мен ассоциацияда да. А классыңарда Мээрим деген кыз бар беле? Менин азыр ошо эме ирония судьбы, что Мээрим деген менин келинчегим аты Мээрим. Вау. Ошончо. Биз дал ошол жубайына бул ырды арнайбыз. Алыста жүрөт, сагынып атат, жантан бери айтып атат мага. Мен Мээримди аябай катуу сүйөмүн деп, Ооба. Туурабы? Ооба да. Анда чогуу ырдайлы бул ырды. Мээрим кабыл алып коюңуз. Упс. Мээрим, Мээрим, Мээрим деген эмне? Мээрим, Мээрим дүгүн, Мээрим төккөн жериме. Мээрим, Мээрим дүгүн, жерим төккөн жериме. Жакшы көрөм күн ертеден, күндү кайнап күлгөнүн. Мээрим төгүп бакчамдагы гүлдөрүмдүн өпкөнүн. Менин бакчамдагы гүлдөрүмдүн өпкөнүн. Мээрим дерим Мээрим, Мээрим деген эмне? Мээрим, Мээрим деген сени сүргөн ат эне. Мээрим, Мээримди деп сен өстүргөн ат эне. Жакшы көрөм тепеден жөнү күлгөнүн. Мен коюп эркелетип көздөрүмдөн өпкөнүн. Тула кой деп эркелетип көздөрүмдөн өпкөнүн. Азаматсыз болот. Азаматсыңар, кол чабуулар. Мен аялым мына көрдүңөрбү? 3 жылдан бери ырдатпай унутуп калыптын текстинчи. Ата меники как гимнди болуп эртең туруп обязательно биринчи кыргыз гимнин ырдап, экинчи ушул ырды ырдап анан жумушка чыгышмын да. Ооба. Жараланчы. Көптөн бери бул гимн ырдалбай калды. Бул ырдалбай калып, бул эме калып калды традиция. Ошо менен унутуп калды текстти. Мээрим күндө эртең менен чалып кайрадан ырдатып туруңуз бул ырды. Ойнап туруп келип чалып баштап. Жакшы, анан бала кезде демек бул ырды мектепте көп ырдачу экенсиңер, О, мектепте эме мероприятие болгондо эле ушул ырды эме эркайме жекем үйрөтүп коюп эле. Бирөөнүн туулган күнү болсо мугалимдердин Чыңгыз Айтматов 70 жашында да ырдаганбыз, бардыгына ырдап жүргөнбүз да. Ошо жаш кездеги мектепке болгон, мектеп менен болгон эме ассоциация ушулар. Мекенди сагындык, балалыкты эстедик, жубайыңызды эстеп бир аз сагынып да кеттиңиз окшойт. Ооба, ошондой болот. Маанайыңыз бир аз түшүп калды окшойт. Нормально. Маанайды көтөрүү үчүн кайсыл ырды угасыз? Балким маанай көтөргөн чыгарманы уксак, Көтөрүлүп кетет дейсиз көтөрүлүп настроение. да калат го дейм да. Мен обычно эме за рулем жүргөндө азыр көбүнчө ошо эме духовный жагынан Сами Юсуф деген жакшы эме бар, исполнитель. Ошонун ырларын көп угам. Особенно вот Glorification деген бар. Мага ошо мелодия жагат, текст жагат, ошону көп угам да. Анда чогуу угалы. Давайте, да. Текст дегенде эмнени ырдайт ал жакта, эмне жөнүндө? Ал эме восхваление да көбүнчө. Жана Кудайды мактап, Кудайды бактап ошол жөнүндө да. И мелодия нравится, да. Инструментал. Which all names take their grace, timeless glories mark out your reign from your lofty dwelling place, understanding bounties was once, eternal gift of plenty, omniscient, just and divine, just you know. Allah, 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 Subhan ismika al-majid as-sama, Sama ismika al-asma, Ya Aziman Ya Haliman Fa'adam. Бул кайсыл өлкөлүк көрчү ошондо
Сайым Юсуф өзү пакистанец го дейм да. Өзү пакистанец. Великобританияда азыр жашап ошол жакта өзөт. Өскөн ошол жакта. Азыр ошол жакта өзүнүн продакшны бар. Ошол жакта ырлар жазат. Анан болгону бул жана Махир Заин сыяктуу эле көбүнчө дин жөнүндө. Дин деген бул жашоо жөнүндө, бул ата-эне жөнүндө, бул ден соолукту барктоо жөнүндө, бул Кудай жөнүндө, бул пророктор жөнүндө, пайгамбарлар жөнүндө, ошол жөнүндө дейт. Ал эми бул ушу өзүнүн ырында glorification'да ошо Аллахты мактайт да. Аллах улук дейт, Аллах күчтүү дейт, Аллахтан башка күчтүү нерсе жок дейт. Ал тиги кичинекей кумурскалардан баштап, тиги асмандагы куштарга чейин бардыгына жан берет. Ал ошонун Аллахтын буйругу менен гана бардык нерселер болот дейт да. Ошол жөнүндө да. Негизи бул сөз кандай которулат? Glorification. Glorification — восхваление. Да, восхваление. Я полагаю, да, так и будет. Жакшы. Да. Вот тексте аябай жагат. Бул ырды уккандан кийин мындай маанай көтөрүлүп калат, Маанай көтөрүлүп. Кудайга болгон ишеним күчөйт окшойт да, Баягы өзүңө бир напоминание келет да, о том, что вот, да, то, что у тебя тут проблем происходит, это фигня. Да, все по воле Всевышнего, то есть то, что проблема у тебя происходит в жизни, это тоже там по воле Всевышнего, и это в этом есть тоже какая-то миссия и благо для нас. Жакшы. О, Маанай көтөрүлүп калдыбы бир аз болсо да? маанай көтөрүлүп, дайыма баягы эме көбүнчө ушул, кстати, мотивы бул көбүнчө маанайды көтөрөт дагы, мотивация дагы берет да. Ушу эки основной миссиясы бар ушул ырдынчы. Жакшы. Мотивация дегени баягы колуң түшүп калган кезде колуңду көтөрүп, настроениеңди көтөрүп туруп, өзүңө цель коюп туруп дальше тапить этесиң да. Ошо. Жакшы экен. Анан мен азыр бир темага токтолгум келип атат да. Сиз жакында эле чемпионатка барып келдиңиз, дүйнө чемпионатына. Футбол боюнча бүгүн дагы ошол чемпионатка кийип барган футболкаңыз менен келдиңиз, Мен суранган болчумун атайын. Бирок ошол кезде мындай желектер менен болуппу. Менин оюмда эмнегедир сиз ошондо футболдук команданын формасын кийип барды деген ойду калыптырмын да. Көрсө сиз желектердин баарын жамынып эле Кыргызстандын желегин да башка өлкөлүк менде болгону да, бизде Өзбекстандын флагы бул эмеде бетте болчу, Кыргызстандын флагы бар болчу. Мен бул ал жерге не как фанат, а как представитель кыргызской диаспоры, да, своей группы, от имени своих родственников. Это больше как поддержать. Не как фаната, а как поддержать. Демек футболго кызыкпайсыз? Футболго кызыкпайм негизичи. Мен только мен кызыгам бирөөгө болеть эткенде. Футболдун фанаты отурат бул жерде. Футбол негизи мен өзүм эме азартный ишмин да. Эгер мен футболго кирсем, анда башыма кирип кетем, ошон үчүн аракет кылам бир. Жарым-жартылай кире албайм дейсизби? Жарым-жартылай кызыккангачы. Мен көбүнчө болеть эткен жакшы көрөм. Жакшы. Мен негизи ошол футболго барганыңызды көрүп, анан вау, сонун болот деп аткам да. Анткени конок катары келгенде футбол жөнүндө да бир аз сүйлөшөбүз депчи, бирок сиз футболго кызыкпайм деп атасыз. Мен футбол кызыкпайм, бирок футбол баягы футбол деген бул жөн гана оюн эмес да, бул жерде. Бул чоң бизнес. Бул чоң бизнес. Футбол чоң бизнес да. Сиз бизнес деп элестетесиз, футболда? Бизнес эле эмес, бул деген аябай чоң нерсе да, бул эмоция, бул биз үчүн бир адамдарды кандайдыр бир деңгээлде балким башкаруунун бир түрү, көңүл ачуунун бир түрү, айтор аябай көп нерсе бар. Көп нерсе бар. Ким эмне каалайт, ошол нерсени алат да. Ошол эле азарт деле бар, мисалы ставка койгондор канча турабы? Мисалы мен ал нерселерди жасабайм, бирок ошол нерсеге кызыккандар деле бар да. Толтура. Анан менде мындай эме болгондо, кандай десем, футболдун фанаты болсоңуз керек деп ойлогом да, ошол жака барып аткандан кийин. Демек андай эмес экен да, Мен да көбүнчө поддержка кылып эле, баягы болеть этип эле, анан сүйүнгөнүмөн бардым да ал жергечи. Потому что мен үчүн бир өзбек туугандардын буга чыгышы мен үчүн бир тарыхый история болду. Тарыхый момент болду. Борбордук Азия үчүн, баарыбыз үчүн эле тарыхый учур болду да. Вот ушул жерден адашасыз. Сөйдө дегенде менин жанымдагы Чикагода эле биздин СНГдан келген адамдардын көптөрү эле Португалия деп турулду да. Мен деле Португалия дедим, анын эмнеси бар экен? Жок, мен бирден түшүрүп койчу. Жок, мына ушул жерден азыр сүйлөшүп алалычы, раз на раз.
эмнеси бар анынчы, мисалы мен үчүн деле бул чоң жеңиш ооба. Борборлук Азиядан биринчи жолу чоң дүйнөлүк чемпионатка Өзбекстандын чыгышы бул жалпы баарыбыздын жеңишибиз, баарыбыз үчүн бул тарых. Ооба. Ошол эле учурда эмне үчүн мен жакшы көргөн Португалияма жан сүрөбөшүм керек эгерде ага 20 жылдан бери күйөрмандык кылып келе жатсам. Ооба, туура. Эмнеге болбойт, а? Эмнеге болбойт? Ошону айтам. Берде жеке кызыкчылык, анан баягы улуттук кызыкчылык деп коет да. Биз жанагы Өзбекстанды колдоп келгенде бул улуттук кызыкчылык болуп калды да. Бардыгыбыз ошого кызыгып келип, баягы поддержка кылып атсаң, анан кийин сиз өзүңүздүн өзүмчүлүк кылганда биздин эме жанагы жүрөгүбүз ооруп кетип атат да. Бул кандай чай эле деп. Жок, да Кудай жалгасын барып койчу эме Португалиянын чыгышын эме утуп калганын майнамдап койгула барып. Шылдыңдап атат мени жантан бери. Бүгүн Португалия Испания менен ойноп. Не дейбиз? Бул съемканын алдында жеңилип калды. Жеңилип мен аябай жеңилгенине ызаланып, ыйлагым келип, бирок ыйлай албай отурам да, анткени съемка болуп атат, анан тартылып бүткөндөн кийин бирси ыйлайм деп отурсам, Болот мырза келип алып мени шылдыңдап атат. Жок, шылдыңдабай эле. Аябай сүйүнүп жатам. Ошо менин кайгыма сүйүнүп атат. Жок, Португалиядан чыгып кеткенинде сиз. Бул ошондой болуп атпайбы? Сиздин жана айткан эле жеке кызыкчылыгыңыз болуп атпайбы? Ана ушундай эле эмоция, ошондой эле чувствону биз сиздер барып Португалиянын желегин көтөрүп жүргөндө испытывать эткенбиз да, ошон үчүн всё карма деп коет. Бумеранг. Жок, бул жерде бумеранг эмес, бул жерде мен ошону түшүндүргүм келип атат да. Сиз деле каалаган эмоцияны сезгенге мүмкүнчүлүгүңүз, укугуңуз бар. Менин дагы. Ошо получается вот. Давайте за Португалию выпьем. За то, что Португалия выбыла. FIFA кошо кетип турган болсок, мен үчүн тарыхый момент бул Өзбекстандын гана чыкканы эмес, бул жерде көп нерселер болду да. Мисалы үчүн Кардовер, да, если я правильно произношу название страны, вот это вратарь. Да, Кабо-Верде, да, сорян. Кабо-Верденин вратари. Бул өзүнчө история, мен үчүн чоң сабак болду. 40 жашка чыкса дагы эркек киши, вот Аллахым берди да. Аракет кыла берсең, мен үчүн сабак болду. Аракет кыла бер, бир күнү келет. Ошо убакыт келгенде дары болдум дегендечи. Бир экинчиси болду. Үчүнчү сабак мен үчүн азыр до сих пор ошо эмоцияда пребываю. Марокко менен Египеттин чыкканы. Мен Өзбекстандан кийин эле Марокко менен Египеттин бир да оюн көргөн эмесмин, бирок алар өздөрүнүн жанагы слабыйлыгына карабай, ограниченный бюджетине карабай, они сделали, они вышли. Жок, аларды мен слабый деп айта албайм. Слабый болсо чыга алмак эмес. Алар жок, именно вот финансовый, материальный жаныч, потому что европейские страны и таких хвалят. Ну, как бы, у них есть достаточно поддержки. А у этих стран есть только одна поддержка. Ну, то есть две поддержки. Наверное, поддержка свыше, да, и поддержка народа. А материальной поддержки как таковой, как у европейских стран, наверное, нет, но они получили, кажется, любовь, заслужили. Анан макул, бул сабактарды алып турсуз, ал аябай жакшы экен. Негизи чемпионатка баруу кыялыңыз бар беле? Эми ар бир мен эркек бала мектепте окуп жүргөндөн баштап эле футболго кызыгат. Мен кыялданчым, кыялданган болгону мурда баягы центральный эме Борбор Азиядан эч ким чыкпагандыктан мен баягы Россия чыгып калса келсем деп кыялданчымын да. Все равно все-таки эме да бир бордош болбосо да жакын мамлекеттердин бири да. Вот стратегический партнер деп коебуз, стратегический. Вот мен кыялданчым, эгер Россия чыгып кала турган болсо, 2018 болуп калды, ошондо барган жокмун, кстати. Ошо анда сиз Россияда болчусуз да? Анда Россияда болчумун, бирок барган жокмун да. Потому что семейные обстоятельства были, да, и финансово не позволили. Бирок кыялданчым, эгер Россия чыгып калса, же болбосо бир Центральный Азиядан бирөө чыгып калса, точно барам депчи. А так мы европейский эмелерге, страна, Европа өлкөлөрүнө бир фанат этип, болеть эткен эмелерим жок, бирок кыялданчым, эгер Центральный Азиядан бирөө жарым чыкса келем депчи. Туура айтып кеттиңиз, сиз башта айтып кеткендей, ал жерде барганда жакшы энергетикасы бар болчу. Португалия. Португалия, кстати, көбүнчө экинчи нерсе, почему я вот Португалию недолюбливаю, и Рональдо, да, в том числе, потому что алардын болельщиги аябай көп да. Анан кийин биздикилер ас болгондуктан эч ким оорубандыгынан го дейм. А так да, барганда, вау, энергетика совсем другая была.
коңшум болсо деле же билбейм бир тууганым болсо деле Мгм. ошол жерде Мен мисалы все равно Португалияга бармакмын дейсизби? ооба анткени мен ага 20 жылдан бери күйөрмандык кылып келатам да туурабы Ошо күйөрманыңыз бүттү го дейм быйыл. Рональдо кетиши менен все уже. бүттү Эми кимге болеть этесиз дальше? ой кандидаттар көп Контракттар келип атабы, а? Болеть эткой дегенде. Биздики кыздарга келет го андай. макул футбол темасынан чыкпасам биякта азыр экөөбүз кызыл жеке болчундайбыз мен бир жерден токтоп эле тыштап кетип калчудай болуп атам деп Той мен азыр жакында болайын азыр мейли. Рональдо деп эле. Жиңиз кетешти. Я его тоже. Кстати, Рональдону мен сыйлайм. Сыйлайм. ишенбей калдым Только по одной причине, то, что он поддерживает газ. Вот. мотивация берген ыр барбы Мотивацион ырлардын бирөөсү бул плейлистте бул вот таласым деген ыр бар, ошону угуп алып өзүнчө мотивация алам да. Ошо. анткени ал кичим экен Кичим экеним. анда чогуу ырдабайлыбы Кеттик. таласым мирбек атабековдун аткаруусунда негизи мирбектин ар бир ыры ар бир кыргыздын жүрөгүндө болуш керек Ооба. Токойун бойлоп баратсаң, суктантып көздү караткан, алыстан келген адамдары кеткисиң ай келбейт ай таластан. Алыстан келген адамдары кеткисиң ай келбейт ай таластан. Ак чөлмөк ойноп таң аткан, айнуу түн бизге жарашкан чоек ойноп күнсөмда Тоңарым айканбайт ай таластан. Канчалык ойноп күлсөм да чомарым айканбайт ай таластан. Чомарым айканбайт ай таластан. Таласым, таласым. мотивация демек таласты эстегенде бала кезде эстеп бала кездеги кыялдарды эстейт болушуңуз керек менин оюмчачы ошол кезде мындай чоң кыялдан чугуз да анан азыр ошого жетиш үчүн бул ыр жакшы мындай белги берип турат экен деп байкашымча Ностальгия болуп эле ошол жака алып барып дополнительный мотивация берип жакшы ырлардан бири. жакшы ал эми эң жакшы көргөн ырыңызчы Ой, жакшы көргөн бар ушул ырлар, бүгүнкү ырдап аткан ырлардын баарын жакшы көрөм. Вот. Анан жакшы көргөн баягы караокеге барып калганда, иногда достор менен отуруп калганда, жашоо жөнүндө бастан ыры бар, ооба. Сансара дегенчи. Ошону аябай ырдайбыз. Күнүбүз келбесе дагы чоюп, отуруп эле баягы жүктөлүп калган эмен баарын ошо менен чыгарып алабыз. Демек бул эң сүйүктүү дагы ырыңыз анан караокедеги ар дайым ырдала турчу дагы экен Туура. Анда дал ошол ырга кезекти берелиби? Кеттик. Делай вопреки, делай от руки, мир переверни, небо прокинь. В каждом наброске, в каждом черновике учитель продолжается в своем ученике. Всю жизнь я иду ко дну, всю мою жизнь я искал любовь, чтобы любить одну.
И сказали нас поздно лечить, поздно лечить. Плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таков закон сансары. Круговорот людей. Ой, мама, когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таков закон сансары. Круговорот людей. Ой, мама. Алгач кол чоолор болсун сизге. Экөөскө. Мен ырдаган жокмун. Анан бастагы. Баста көңүргөбү. Бастагы. Мен бастан чыгармачылык менен көп тааныш эмесмин да. Анан бул ырды сиз мага список кылып жөнөткөндө жана отуруп карадым да ошо текстинчи кандай болду экен деп. Анан карап азыр да угуп бул адамдын жашоосу бүгүн барсың эртең жоксуң кете берет. Бирок эртеңки эгерде из калтыргың келсе ал ошол сенин артыңан кала турчу урпактарың менен сенин үнүң чыгат деген сыяктуу маанини бериптир да. Бул дагы болсо мындай чын эле бир кандай десем жөн эле ыр эмес, жан дүйнөгө кандайдыр бир азык бере турчу экен, Ошол себептен жактырат окшойсуз. Ооба, ошол жагынан баягы неме да, табигый процесс. Табигый процесс жөнүндө. Бүгүн барсың, эртең жоксуң, эртең балаң болсо балаң калат, балаң жок болсо атың өчөт. Өлүмдөн эч ким кача албайт. Өлүм келет, ошого даяр болуш керек. Табигый процесс улана берет. Эч ким токтото албайт. Ошого даяр болуш керек деген эле мааниде. Ошо менен жагат. Жакшы. Автомеломан долбоору бүгүн эсиңиздерге салып өтөйүн. Инстаграмда ковбой бала деген ат менен таанымал болгон блогер, англис тил мугалими, тамада алып баруучу дагы ким? Өзү программанын башында айтып өткөндөй эле дордашист, пенсиядагы жана уберист. Болот, айтыңызчы, мына бүгүн программанын алкагында биз мекенди да эстедик, сагынып кусага да баттык, балалыкты эстедик, жубайыңызга сагынычыңызды таркатып арнадыңыз. Ал ортодо балалыкты эстегенден кийин эле мындай маанайды көтөргөндү дагы ырларды уктук, маанайды түшүргөн баарын уктук, сүйгөн чыгармаңызды да уктук. Айтор сиздин плейлистти бир сыйра мындай жакшы эле баамдап чыктык да. Анан өзүңүзгө кандай жактыбы? Чоң баягы кандай сезимдер өзүң укканда өзүң угуп кете бересиң, баягы ойлор мененчи, бирөө менен бөлүшүп, бирөө менен сырлашып, бул башкача да. Бирөө менен бөлүшүп, баягы особенно Америкада баягы өзүң ырдап жүрөбү, бирөө менен ырдап, жаныңда чогуу ырдап, чогуу сырдашып, чогуу калпайышып, чогуу урушуп, талашып дегендейчи, ошо башкача эмес бар. Жакшы проект экен, сонун экен, жакты, чоң рахмат чакырганыңыздарга. Алла разы болсун. Буюрса, ийгиликтер сиздерге. Рахмат. Кандайдыр бир инсайттар болдубу же болгон жокпу? Инсайттар көп. Мен мисалы үчүн сизди Португалиянын фанаткасы экенин билген эмесмин. Билип алайын бүгүндөн баштап. Сизди башка, сиз экөөбүз бир матчка барбашыбыз керек экен. Учуп кетебиз. Адам башка. Инсайттар көп. Баягы анын баарын переводить, баарын анализировать этип өзүмө Кудай буйрса, сизден көп нерсени үйрөндүм. Алдаганды сизден көп нерсени үйрөндүм. Баягы машинаны да айдап барып, анан кийин биякты да управлять этип, ырдап дагы сиз баягы кыргыздын нукра кызы экенсиз да. Да. Үйдү да кылат, эшикти да кылат. Кыргыздын кыздары ушундай го. Эшикти да кылат, көчөнү да кылат, бардын кылат. Жок, сиз айдап барат, биякты да басып отуз, биякты да сүйлөнүп, навигаторду да карап, бирөөгө да мындайдан урушуп, талашып. Ортон колду көргөзүп, дагы дальше жетишип кетип барат ырдап. Поэтому да, менин сайты ошол болду.
Рахмат сіздерге шақырыңыздар. Макул, чоң рахмат сизге. Мага да абдан кызыктуу болду. Негизи сөзгө тартканда ар бир адам эле ачылып бере албайт да. Анан сиз ачылып алдыңыз деген ойдомун. Өзүңүз кандай сездиңиз билбейм. Ачылдыңыз, эркин алдыңыз, өзүңүздү мисалы үчүнчү. Анан бул берүү аркылуу сиз кайрадан ушул плейлистиңизге мындай сара эсеп салып чыктыңыз го деп ойлоп атам. Ма жеңил болду, сонун болду. Компания баягы любая компаниядан ошодон зависит этет. Баягы сүйлөшкөн, пикирлешиңен, менен сүйлөшүп жакшы пикирлештик. Жеңил болду. Ийгилик сиздерге Кудай буйрса. Менден кийин Жастин Тимберлейк келип кетсин сиздерге. Рахмат. Анан соңунда менде бир эки суроо бар. Сиздин америкалык кыялыңыз эмне? Ой, америкалык кыялым меники бул жерде бир материалдыкка салыштырбайм, меники бир карьерный эмем бар эле, бир жакшы кыялым бар эле. Ал иш жүзүнөн ашпай калды окшойт. Уже возрастка жараша бир адвокат болгум келчү да. Балким болуп каласыз. Мүмкүн, Аллахтын эмесине чексиз эч кандай. Болот. Сиз 75-те эмессизби? 80-де эмессизби? 85-ке чейин да болдум да. Мен баягы кыялым бар эле, кыялым бар эле, адвокат болуп. Помощник адвокат. Ал деле кыялга жакындоо болот атпайбы? Болушу мүмкүн. Бул суроону сураганым ошол америкалык кыял үчүн көпчүлүк бияка келет. Ар бирибиздин кыялыбыз ар башка. Дал ошол кыялыңыз ишке ашсын. Рахмат. Мен чын жүрөгүмдөн ошол бул берүүгө келген ар бир коногума ошол америкалык кыялынын ишке ашышына мындай аябай жакшы ой тилегимди билдирем да. Кыялыңыз ишке ашсын. Анан экинчи суроом, сиз өзүңүздүн ордуңузда кайсыл каармандын болушун каалайт элеңиз? Кимди тартсам деп ойлойсуз? Ордумабы? Мен ордума Кеша Тимиров деген таланттуу бир жигит бар да биздечи, Чикагодочу. Көп кырлуу. Эгер сиз мени 70 өнөргө жакындатып койсоңуз, ал бир 140-160 миңге жакын өнөрү бар да адамдынчы. Аябай таланттуу адам, бирок ошо баягы ар кандай условияларга жараштуу полностью не раскрыт да, таланты бар. Ал сонун адам, таланттуу, сөзгө чечен келген. Ошол адамды мен чакырмакмын биринчи болчу. Сиз ушулар сунуштайсыз? Сунуштайм. Кеша Тимировду келип чакырып жатсаңар, ал ырдагандан да келтирет. Ленинграддын ырларын ырдайт. Сизге жагат го. Ленинграддын мен фанат эмесмин. Бирок аныкы да мазмундуу, аябай жакшы жигит, таланттуу. Ошо мен им восхищаюсь. Кешаны сунуштамакмын. Рахмат. Анда чоң рахмат айтамын сизге. Буюрса берүү жакты деген ойдомун. Анан буюрса YouTube каналга чыкканда сөз түрдө бөлүшүп, сиз да өз ой пикириңизди айтасыз деген ойдомун. Ардактуу достор, Автомеломан долбоору Айнура ТВ YouTube каналында чыгат. Катталып кетиңиздер. Мен сиздерге мына ушул Чикагодагы атактуу, таланттуу инсандарды ушул жерге жаныма отургузуп алып, бир саат шаарды айлантып, анан ырдап алардын плейлисти менен тааныштырууну уланта бермекчимин. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Айнура ТВ.